Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер. Мунун иштелип чыгышынын негизги себеби ушу карантин учурунда биз 25 депутат видео конференция аркылуу эксперттер менен иштедик. 10га жакын мыйзам долбоору даярдалып атат. Экөөнү кечээ биз талкуудан өткөздүк. 14 майга 4-өө даяр болот, 29 майга баары даяр болот. Бул кайрылуу эмне үчүн керек? Биринчиден президентибиз кол койгон улуттук өнүктүрүү программасында ушул реформалар жазалган. Бүгүн дагы премьер-министр айтты, салык реформасын баштайбыз деп. Ушул мыйзам долбоорунда баары камтылган. Экинчиден, бул кайрылуу эмне үчүн керек? Эгерде биз мыйзамды кабыл алып баштасак, 2, 3, 4 ай өтүп кетиши мүмкүн. Бирок бизнес чөйрө ишениш керек. Биз реформага эртеңден баштап даяр экенибизди. Парламент жана өкмөт. Үчүнчүдөн, мындай акт кабыл алуу Грузиянын тарыхында болгон, бийлик апайсы болуп бөлүнүп атканда, ушундай акт парламентте кабыл алынып, ал элди консолидация кылып, бизнес чөйрө колдоп, ошондон кийин реформа башталган. Мисалы үчүн сиздерге 4 багытын алып кетейин. Салык төлөөнү санариптик форматка өткөзүү. Россияда ушундайга өткөндөн кийин салык жыйноо 40%ке көбөйгөн. Азыр Россияда 1000 ишкердин экөөсүнө гана салык чыгарат. Калганынын баары компьютер аркылуу төлөйт. Же болбосо бүгүн премьер-министр айтты, салыктарды жөнөкөтөлөдү деп. Биз эки эле салыктын түрүн киргизип атабыз. Бирөө ошол социалдык салык, а мындай салыктар НДС, кирешеден салык жана розницадан салык үчөө биригип выручкан эле салык болот. Муну кечээ талкууладык. Же болбосо декриминализация экономика деп атабыз. Азыр бүгүнкү күндө текшерип текшербей эле кайсы бир ишкер төлөгөн жок десе, ошо күнү ал кылмыш катары катталат. Биз аны жокко чыгарып атабыз. Жок. Салык инспекциясы текшергенден кийин катталат деп. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө ичкиндүү продукциянын 40%-ын түскөн чакан жана орто бизнеске эркиндик берүү. Дүйнөдө азыр 193 өлкөнүн 170 өлкөсүндө быйыл экономикалык кризис болот. Ким биринчи ошо кризистен чыгат дегенге аналитиктер айтып атат. 4 режимди жеңилдеткен. Соода режимин, салык режимин, административдик режим жана бизнеске жеңилдик берген. Биздин ошол 10 мыйзам долбоору тең ошого байланыштуу. Каттын долбоору силерге таркатылып берилген. Болгону баш жагында өкмөткө эмес, кыргыз элине, өкмөткө жана ишкер чөйрөлөргө деп кайрылалы. Азырынча автор 26 депутат. Бул кабыл алынгандан кийин бут парламенттин депутаттары ошонун автору болот. Кайсы багытка аныкталган бул жаңы экономикалык багыт жана эркиндик? Ички дүң продукциядагы мамлекеттик чыгашанын көлөмүн 25%га чейин кыскартуу. Мамлекеттик бюджеттин тартыштыгын 3%га чейин төмөндөтүү. Капиталдык амнистияга жүргүзүү. Лицензияларды кыскартуу. Капиталдык кыймылдын толук эркиндиги. Мамлекеттик менчикти жана башка активдерди толук инвентаризациялоо. Рентабелдүү эмес мамлекеттик ишканалардын баарын менчиктештирүү. Жеке менчикти толук колдоо жана чыңдоо. Салыктардын санын кыскартуу. Салыктык текшерүүлөрдү кыскартуу. Бизнес чөйрөнү начарлаткан мыйзам долбоорун демелөөгө тыюу салуу. Мамлекеттик башкаруунун ишки милдеттерин аныктоо жана керексиздерин кыскартуу. Жакынкы 3 жылда мамлекеттик аппаратты 10-20%ке, келечекте дагы 30%ке кыскартуу. Социалдык колдоого жана акыйкатка муктаж болгондорго даректүү жардам. Бизнести текшерүүнү толугу менен санариптик форматка өткөзүү. Ишкердикти ишке жөнгө салууну кыскартуу. Экономикалык кылмыштарды декриминализациялоо. Инвесторлор үчүн менчик укугун коргоого жана кепилдиктерди камсыз кылууга мыйзамдарды кабыл алуу. Накталай эмес төлөмдөрдү көмүскө экономиканы төмөндөтүү. Экономикалык негизделген тарифтерге өтүү. Ири улуттук инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке киргизүү. Жаңы инвестициялык кодекстерди кабыл алуу. Негизги багыт ушундай, а мыйзам долбоору боюнча парламентке келгенде өз ойлонуңуздарды айтабыз деп ойлойм. Бул кыргыз парламентинин экономикалык реформага көңүл бургандыгын жана ошого даяр экенин аныктаган кайрылуу. Ошону колдоп бериңиздерди суранам, урматтуу кесиптештер.